азыр болсо залга спикер Жогорку кеңештин жыйынында шайлоого катышкысы келген министрликте жана мамлекеттик органдарда жетекчилик кызматтарда иштеген кызматкерлерди кызматын тапшырышы керек деген сунуш айтылды. Эске салсак 4-октябрда өткөн шайлоого мурдагы министрлер парламенттик шайлоого катышпастан милдеттерин так аткарып, өздөрүнө тиешелүү иштер менен алек болоору айтылган. Бирок коронавирус илдети күч алып турганына карабастан вице-премьер-министр Аида Исмаилова, социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров дагы бир топ аткаминерлер оор кырдаалда милдетин аткарбастан шайлоого шымалана киришип кетишкен. Ушул сиз алып келген курамыңыздын канча министриңиз эртең шайлоого кетет? Же кетпейтпи бардыгы? Кепилдик бересизби? Ушул курам менен сиздер аягына чейин ушу 6 ай иштейсиңерби? Шайлоого баруу планылып отурган болсо, азыртан айтуу боюнча тапшырма берилген. Андан бери бир 15 күндөн ашык убакыт өттү. Бир да өкмөт мүчөсү шайлоого барам деген өзүнүн оюн айткан жок. Ошондон жыйынтык чыгарабыз, бардыгы аягына чейин иштейт деп. Министрликтерден тарта жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу кызматына иштеген кызматкерлер шайлоого катыша турган болсо, кызматтан кетпесе административдик ресурсту кенен колдонууга мүмкүнчүлүк алып жатышат. Аны буга чейинки өткөн шайлоодо мамлекеттик кызматтар шайлоого ачык эле аралашып, мыйзам бузгандары далил боло алат. Мамлекеттик кызматта тургандар кайсы партия бийликчил же болбосо дымагы күч болгон партияларга иштеп добуш алуунун амалын жасашат. Премьер-министрибиз баш болуп кирип, зам министрлер болуп туруп, толук административдик ресурсту баарыбыздан өзүбүздөн өткөздүк да, сездик ошону. Ошондуктан мен да мына сунушумду кат жүзүндө төрага сиздин намыңызга дагы жөнөттүм, комитеттин төрагасына да жөнөттүм. Мына ушуларга бир чек койсок. Мамлекеттик муниципалдык кызматты иштеген жетекчилер, ошол саясий кызмат тейлегендер, административдик кызмат тейлегендер, атайын кызмат тейлегендердин баардыгы тең жетекчилер, эгерде шайлоого барам деген ниети болсо, шайлоо дайындалган күндөн баштап 10 жумуш күндүн ичинде кызматын тапшырыш керек. Эске салсак, баш мыйзамда министрлер же кызматкерлер шайлоого катышып, андан соң шайлоодон өтпөй калса милдетин аткара берсе болот деген берене кашкайып жазылган. Бул беренеге өзгөртүүлөрдү киргизбесе дагы деле башаламандык өкүм сүрө берет дешет. Шайлоодо партияга иштеп, андан соң кызматтан кыйшайбай, кызмат ордунда сактап калышууда. Чоонун сеген текедей болот да. Мамлекеттик кызматты таштагысы келбейт. Кокус өтпөй калсам, кайра келип иштей берем деп. Депутатка өтпөй калсам. А депутатка өтүп калсам, муну таштап кетем деп, азыр эки тоонун чөөнүн сеген текедей болуп, ошондой мүмкүнчүлүктү мыйзам берип койду бул. Бул мурун жок болчу, бул 16-жылы эле кирди бул норма. Ошондой мүмкүнчүлүктөн мыйзам түрүндө мүмкүнчүлүк бар экендигинен пайдаланып атышат да. Чынына келгенде бул эми жоопкерсиздик да. Адам өзү чечиш керек да, биринчиден. Өзү ар бир адам ким болбосун жанакы моралдык жагын караш керек да. Ай, мен мош шайлоого кетип калдым эле, ошо жумушумду таштап кеттим эле, ошо андан кийин кайра кызматка келбей эле койсом болот го деген. Бул ар бир адам өзүнөн да. Учурда да коронавирус күч алып, экономикалык маселелер тооруп турган чакта жаңы келген министрлер 20-декабрга чейин иштеп шайлоого катышабыз деп милдетин толук аткарбастан качып кетиши мүмкүн деген күдүк ойлор азыртан эле айтыла баштады. Сапар Акунбеков, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.